Парламентаризм сабактары көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы менен студияда мен Ибраим Нуракун уулу, саламатсыздарбы? Бүгүн биз 5 май Конституция күнүнө арналган талкуубузга депутаттар Аида Салянова, Кенжебек Букоев жана Улан Примовду чакырдык. Кош келдиңиздер. Конституция 1993 жылы кабыл алынып, андан бери 8 жолу өзгөртүлүптүр. Бирок мына 2010 жылдагы референдумдан кийин мораторийге байланыштуу баш мыйзамга эч ким тийген жок. Ушул жагдай өлкөдөгү стабилдүүлүктү орнотууга канчалык таасир берди? Сөзсүз түрдө таасир берет деп ойлойм. Анткени негизи эле Конституция бул улуттун символу катары, официалдуу түрдө ушундай символ деп айтылбаса да, бул негизи чоң өтө олуттуу символдордун бири. Ошол символ катары бул өнүгүүнүн, бул стабилдүүлүктүн символу десек болот да. Ошон үчүн Конституция канча стабилдүү болуп, канча көп узак жашаган болсо, ошондо ошол мамлекет жөнүндө деле бир тиешелүү жыйынтыктарды чыгарып, мамлекет жөнүндө бир мүнөздөмө түзсө болот. Ошон үчүн мен ойлойм, мына 6 жыл Конституция жашнакай иштеп атканы, бул болсо дагы өлкөгө болгон бир баа. Ушул 6 жыл ичинде Конституция кандайдыр бир өзгөрүүлөргө дуушар болсо, саясий туруктуулукка дагы доо кетет беле, Кенжебек Сатынкулович? Эгер буга чейин өзгөрүү болсо айтыш кыйын, бирок билесиңер 5-чакырыштын аягында бул демилге көтөрүлгөн. Биздин депутаттар тарабынан, лидер фракциялар, Куулов жана башка депутаттар тарабынан көтөрүлүп, ушул Конституцияга өзгөртүү киргизсек деген. Анткени бардыгыбыз билебиз, 5-чакырышта бул Конституция иштеп баштаганда эле ичиндеги редакциялык же болбосо бир майда барат маселелер менен бир техникалык каталары чыккан, бир 17ге жакын деп юристтер аныктаган. Ошолорду бир сыйра өзгөртүү киргизип туруп тактап алсак деген маселе да. Анан кийин бирок шайлоого жакын болгондуктан президент баш болуп бардыгы кое туруп, 6-чакырышта шайлап алсак, андан кийин көрөбүз деген ой бар болчу да. Бирок мен жеке оюм болсо, Конституцияны 2020 жылды күтпөй эле өзгөртүүгө барыш керек да. Бул принципиалдуу Конституциянын багыттарын өзгөртүү эмес, анткени Конституцияда мамлекеттин жашоо тиричилиги, мамлекеттеги бийлик бутактардын негизги багыттары аныкталган да. Аларга тийбей туруп, бирок ичиндеги кээ бир кеткен катачылыктарды өзгөртүп коюу мен жеке ойлойм, ал кадамга барышыбыз керек деп. Бирок ошондой болсо дагы 6 жыл ичинде көптөгөн мисалы окуялар, саясий окуялар болду. Андан мурдагы мисалы саясий Кыргызстандын саясий турмушунда мисалы оппозициялык ишмерлер болобу, башка саясий топтор болобу, чогулганда эле эң биринчи маселе бул Конституцияны, баш мыйзамды өзгөртүү маселеси козголчу. Мораторийге байланыштуу өзгөрбөй келе жатат. Бул сиздин багыңызда, депутат мырза, социал-демократтар партиясынын фракциясынын өкүлү катары ушул өзгөрбөй Конституцияга кайсы бир убакыттын учурунда кол тийбестиги стабилдүүлүктүн, туруктуулуктун орношуна жардам берди деп ойлойсузбу? Албетте, мен жогоруда коллегаларым айтып кеткен сөзгө толугу менен кошулам. Бул Конституция биздин негизги жашоо турмушубузду, мамлекетибиздин багытын аныктай турган документ. Албетте 2020 жылга чекти бул Конституцияга толуктоо жана өзгөртүүлүү киргизилбесин деген жазылган. Бирок ошол эле учурда ал жерде ушул референдум жолу менен же болбосо ушул жогорку кеңеш демилге көтөрүп ушул өзгөртүүгө дуушар кылса болот. Анан кийин албетте бул Конституцияга өзгөртүү киргизерден мурун аны аябай кылдат, талдап, эксперттер менен, тиешелүү мындайча айтканда органдар менен детально карап, анан кийин мындайча айтканда бүгүнкү мамлекеттик түзүлүшкө бир доо кетирбей турган бир мындайча айтканда шарт түзүлсө, мен ойлоймун, өзгөртүүгө киргизсе болот. Конституциянын жаңы редакциясы 2010 жылдын 27-июнунда кабыл алынганда, бул кайсы бир деңгээлде мына өлкөдөгү башкаруунун, бийлик структураларынын тең салмактуулугун түзөт деген баа берилген эле. 6 жылдан кийин мына ушул Конституция Кыргызстандын алгачкы конституциясына
үндөш келди же болбосо ошол үндөш келгенин көрсөттү деп айта алабызбы? Эми үндөш деп айта албайм негизи. Башкача айтып аталым да. Негизи бүгүн биздин конституция, Кыргызстандын конституциясы бул башка өлкөлөрдүн ичинде эң прогрессивдүү, эң баягы демократияга багыт алган конституция деп биздин эле эксперттер эмес, буну эл аралык эксперттер тааныган. Ушул конституция жаатында эң авторитеттүү организация бар, бул Венецианская комиссия. Ошо Венецианская комиссияда эң жогору баасын берген да биздин конституцияга. Чындап эле өтө татаал шартта кабыл алынды. Бул биздин эң негизги мыйзамыбыз, анан өтө баягы аз мөөнөттө талкуу болду да. Бирок ошого карабастан 75 киши, 75 адам болду эле. Ошол конституционное совещание 75 такыр бөлөк ой болгон да. 75 бири-бирине каршы келе турган кээде ушундай позициялар болгон. Ошонун баарын баягы бириктирип, жалпылап, анан ортосунан бир ойго алып келип, анан ушу конституцияны жазган. Бул өтө татаал иш болчу да. Бул мен баягы ошо жазууга катышып калган адамдын бири айтат элем. Бирок ошондо дагы ошондой ар түркүн баягы позицияларга карабай ушундай текст жазылып, анан ушундай жогору баа алып аткан, бул негизи конституциябыз үчүн, негизи Кыргызстандын эл үчүн чоң баа деп айтсам болот да. Эң биринчи баягы өзүбүздүн башыбыздан өткөн баягы 2 революциядан кийин конституция жазылып атканда сөзсүз түрдө ошо 75 адамдын дээрлик баары десем болот узурпациядан кеткенге аракет кылышты да. Мурун эгерде ушундай диктатура болгон болсо, эгерде узурпация болгон болсо, ошонун шарттарын минималдаштыруу же болбосо такыр жокко чыгаруу, ушул негизги максат болчу да. Мен ойлойм, багыт ошондо туура алынган. Баягы биз жазып аткандагы ушундай идеалдуу ойлор менен, идеалдуу ниет менен ал бүгүн толугу менен 100% аткарылды деп айта албайм. Бирок жол туура тандалган, ал жол менен акырын жыла бериш керек да. Анан мен ойлойм, жакынкы балким бир 5-10 жылдын ичинде ошо баягы башында кандай аруу тилек менен иш кылган болсок, акырындык менен ошол жыйынтыкка келишибиз мүмкүн деп. Анан бул биринчи маселе болчу деп айттым, узурпация маселеси. Экинчи маселе, узурпациядан кетиш үчүн негизи парламентти күчөтүш керек болчу да, өкмөттү күчөтүш керек болчу. Ошого дагы көптөгөн баягы кыймыл аракеттер жасалды. Көптөгөн аны дагы баары жакшы иштеп кетти деп айта албайм, бирок мен ойлойм баягы жетишкендиктери бул биздин иштеп аткан негизги мыйзамыбызда жетишкендиктери өтө көп. Анча-мынча мына азыр Кенжебек Сатымкулович айтып кетти го, ушундай муктаждык бар деп айтам депчи. Ал мисалы үчүн өзгөрүүгө татыбаган нерсе деп айтат элем мен. Эксперт катары ошо конституция жаатында баягы эмгектенген, көп жылдан бери эмгектенген эксперт катары айтат элем. Ал андайга татыбайт. Эмнеге дегенде, биз баягы башында ушу конституциянын текстинде иштеп атканда көптөгөн мамлекеттердин конституциясын карадык. Көптөгөн мамлекеттер эң жакшы укмуш сонун деген конституцияларда дагы толтура каталарды таптык да. Эми алардын каталарына караганда, мисалы үчүн бир анча-мынча техникалык ката ал болбой койбойт. Андай жок экен. Мен мисалы үчүн андай идеалдуу конституцияны тапкан жокмун. Бирок ал көбүн эсе баягы элдин мамилесинен, конституция болгон сый мамилесинен болот экен да, көрсөчү. Эгерде бизде мисалы үчүн көп адамдар кайсы мисалы үчүн тармакты албай эле конституцияны деле сыйлабаса, мыйзамды да сыйлабаса, башканы да сыйлабаса, анда сөзсүз түрдө ушундай нигилизм боло берет да. Анда жыл сайын деле алмаштыра берсе болот экен, ай сайын деле алмаштыра берсе болот экен дейт да. Ошон үчүн ар бир ушундай ой пайда болгондо өзгөртүш керек дегенде сөзсүз түрдө биринчи ролду эксперттерге бериш керек. Турмуш баягы кете берет экен да, өзгөрүүлөр болот экен да. Ошого жараша балким 20-жылы өзгөртүүлөрдү карап көрсө болот. Бирок ушундай бир шашып аткан, ушундай бир чыдабай аткан андай маселе жок деп ойлойм мен. Азыркы конституция боюнча өкмөттүн жана парламенттин ролу күчтөндүрүлдү деп айтылып атат. Ал эми оппозициянын ролу дагы ошондой күчтөндүрүлдү, оппозициянын дагы таасири мындан ары артат деп айтууга болобу? Бул конституция өзүнүн миссиясын Айда Жеңишбековна эң туура баса белгиледи. Өзүнүн миссиясын, негизги милдетин аткарды. Бул биздин мамлекетте ошол убактагы
жаңы келген мындайча айтканда бийликти легитимдештирүү процессин толук аягына чыктык. Мынакей жогорку кеңеш экинчи жолу шайланды, президент шайланды, жергиликтүү кеңештер жана башка бардык бийлик бутактары сотторго чейин шайлоодон өттү да, бул легитимдештирүү бүттү. Анан кийин биз ошол жерде бардыгына мынакей дүйнө жүзүнө жар салдык элек. Биз парламенттик системаны курдук ушул конституцияны. Бирок биз иштеп келгенде конституцияда бул мыйзам, негизги мыйзам, бирок бул да мыйзам. Бул да тирүү организм башка мыйзамдар сыяктуу эле ар дайым мындай оңдолуп, жөндөөлүп, астыга жылып туруш керек да. Турмуш жылган сайын күнүндө реалдуу кээ бир нерселер өзгөрөт. Мына мисалы бүгүн биз карап көрсөк, биз парламенттик системадабыз деп туруп кирип ушул конституция менен иштеп баштасак, бүгүнкү күнү биз айтканда эксперттик деңгээлде жана биздин баамдабызда, мына мен ачык айтам, биз бүгүн парламенттик системада эмес, аралаш системада жашайбыз. Бизде эл менен түз шайланган күчтүү президент бар, ал кол башчы болуп эсептелинет. Күчтүү парламент деп эсептедик элек, тиги мынакей өкмөттү шайлайт жана башка деп. Бүгүн биз ойлоп атабыз жана мен айттым, мындай өзгөртсөк болот деп. Биз келечекте мындай сунуш бар да, биз ушуну ачык шайлоодо да айтып чыктык элек. Реформага бара турган болсок, биз жоопкерчиликти биринчи орунга коюш керек. Стабилдүүлүк келгенден кийин эртеңки күнү жоопкерчилик. Буга чейин мынакей 25 жылдан бери бизде жооп бербеген президент, жооп бербеген өкмөттөр келип кетип атат да. Мына бүгүнкү күндө экономикалык биздин минустар үчүн ким жооп берет? Президент жооп бербейт. Анткени ал экономикага тиешеси жок. Парламент өкмөттү түзүп атат, жооп бер дейин десең, бул мыйзам чыгаруу органы катары бул да жооп бербейт. Ал эми өкмөт болсо техникалык болуп калса, ал да жооп бербей кетип атат. Ошондуктан биз мындай сунуш айтканбыз да, биз элдин тандоосуна коелук. Же таза парламенттикке өтөйүк, же таза президенттикке өтөйүк. Аралаштан баягы жоопкерчилик болбойт экен деп. Президент түз өкмөттү башкарат, эл менен шайланып, өкмөттү өзү башкарат да, жоопкерчилик бир кишиде. Же болбосо парламент президентти да шайлайт, анын полномочиялары өтө аз, минималдуу. Парламент шайлаган өкмөт өтө күчтүү болот. Ал бардык азыркы бийлик бутактарынын функцияларын ошол алып туруп, бирок аны парламент шайлап туруп, ошондо биз таза парламенттикке депчи. Бирок буну биз референдумга, биз ошол кадамга бара турган болсок, конституциялык реформага, ошондой болуп туруп элге чыгарыш керек да. Ошондо эл өзү тандайт кандай системаны депчи. Бирок биз бүгүн баягы бул конституция менен жашап атабыз да, эгер ошондой чечимге келсек, биз сунушубуз ошондой да. Жоопкерчиликтүү эки системанын бирөөнү тандап алышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө мына 5-чакырыш өттү, бир нерсеге жооп берип кетти, жооп бербей эле кетти. Жыл өтүп атат, коалиция бир нерсеге жооп берип атабы? Экономикалык минустарга жооп бербейт. Мына ушул системадан кетип туруп, биз жоопкерчиликти биринчи орунга коюп туруп, ушул реформага барсак болот деген сунушту биз элге ачык айтып чыкканбыз да. Албетте, ал сунушту биз азыр деле айтабыз. Биз анын мындай бул эртең болуш керек, бүрсүгүнө деген маселени койгон жокпуз, бирок жолдун бирөөнүн биз өзүбүздүн сунушту реформага баруу жолун айтып атабыз да. Экономикалык гана реформа, соттук эмес, конституциялык реформадан баштап, бийлик бутактарын бир дагы аныктап алсак болот, элдин астына эки системаны коюп, экөөнүн бирөөнү танда деп. Буга чейин канча конституцияна 8-9 жол деп атсаңар, эч качан эки система коюлган эмес, бирөөнү танда деп. Бизде ар дайым добушка макул, каршы деген эле коюлган. Мынакей конституция турат азыркы. Ушуну койгонбуз редакциясын. Макулсуңбу, каршысыңбы деп. Албетте эл аны мындайча айтканда толком деле окуп, аны талкуулай алган эмес да, көбүнчө макул берген. Бирок биз экөөнү коюп туруп бирөөнү тандасак, ошондо чыныгы макулдук берүү эмес, чыныгы тандоо болот деп ойлойбуз да. Кенжебек мырзанын айткан жанагы конституция боюнча сунушун мындан бир нече жыл мурда ушул партиянын лидери Өмүрбек Бабанов дагы айтты эле да. Бирок эмнегедир ал мисалы бийликтеги партиялар тарабынан азырынча колдоо таппай келет. Себеби эмнеде? Мен кошумча кылып жогорудагы Кенжебек Сатымкулович айтканга кошумча кылып айтып кетсем, эми бул конституция баягы Кенжебек Сатымкулович айтып атпайбы, миссиясы аткарылып бүттү депчи. Мен ойлойт элем, да, биздин конституция идеалдуу эмес, мүчүлүштүктөр бар. Бирок одоно
мындайынча айтканда толугу менен конституциялык реформага баруу бүгүнкү күнү зарылчылыгы жок деп эсептейм. Себеби дегенде бүгүнкү күнү бул конституцияны мына баардыгыбыз билебиз. 2010 жылы жалпы элдик референдумда кабыл алынган. Ошону менен биз парламентаризмге кадам таштап, мындайынча айтканда, бул багытта өнүгүп атабыз. Парламентаризмде бүгүнкү күнү карап көрсөк, чындыгында кайсыл маселе болбосун, кандай бир саясий чечимдер, же мамлекетке тиешелүү, же коопсуздукка тиешелүү маселелер бардыгы ачык, айкын жогорку кеңеште талкууланып, элдин арасына талкууга алынып, анан кийин элдин үнү менен кошо анан кийин бир чечимдер кабыл алынып атат десем мен жаңылышпаймын да. Анан кийин мен кошулуп кетер элем, баягы конституциянын айрым жерлерине точный измененияларга киргизүүгө бир мүчүлүштүктөр бардыр. Бул коопсуздук жагына, ошол эле учурда кайсыл бир аткаруу бийлигинин күчөтүү, парламентти, жогорку кеңешти күчөтүү максатта айрым жерлерине бир точный өзгөртүүлөргө киргизүү бүгүнкү күндүн талабы десем жаңылышпаймын. Эми бирок аны эл чечет. Аны албетте Кенжебек Салтымкулович айткандай, аны биз бүгүн азыр өзгөртүп жибере албайбыз. Биз бир гана нерсени жасай алабыз, элге чыгара алабыз референдумга. Эл кабыл алган, эгер 2020 жылга чейин биз өзгөртүүгө барабыз десек, бир гана эл ошону өзгөртүүгө бара алат. Жана жоопкерчилик тууралуу да айтылып кетпедиби? Негизи ушул конституция баш мыйзам боюнча өлкөдөгү баардык саясий топтор, анын ичинде оппозициялык топтор дагы, системдик оппозиция дагы мамлекеттеги болуп аткан өнүгүүлөргө, окуяларга жоопкерчиликтүү мамиле кылууга шарт түзүлгөнбү? Жоопкерчилик алууга оппозицияга негизи эң баягы жоопкерчиликсиз десем болот күч бул оппозиция десем болот да, конституция боюнча. Анткени мисалы үчүн жогорку кеңештин жоопкерчилиги жазылган, анткени 5 жылдан кийин эл шайлабай койсо шайлабай болот туура ошол фракцияларды. Өкмөттүн жоопкерчилиги жазылган, президенттики дагы жоопкерчилик деген кандай? Мисалы үчүн ал 6 жылга шайлана турган болсо 6 жылдан кийин шайланбайт. Мисалы үчүн оппозициянын жоопкерчилиги жок да, ошону менен балким ошо оппозиция күч бере турган шарт түзүү ошол да, жоопкерчилик дагы болбош керек деп, оппозициянын негизи өзүнүн болгону ошо турган турпаты эле бул өнүгүү процесстерине жол ачат деп мен терең ишенем. Анан дагы толуктап кетким келет. Негизи айтып атпайбызбы, парламенттик республика, президенттик республика аралашып атпайбызбы? Бул негизи шарттуу түрдө айтылат да. Бул көбүн эсе баягы эксперттер үчүн шарттуу дискуссия кылганга, анализ кылганга, бир рамкалар менен бөлүп кеп кылганга ошондой айтылат да негизи. Мисалы үчүн карапайым элге баары бир кандай форма правления бар дейт. Эл үчүн жашоо шарты оңолушу керек да. Ошон үчүн конституция жазылган негизги күчтөр, саясий күчтөр, ошолор конституциянын негизинде иштеп, анан ошол элге ошондой шарт түзүп бергендей гана болуш керек да. Элге ошол керек деп айтам. Анан эстегилечи, качан кайсы референдумда эл барып туруп жок деп голосовать этип койду эле. Андай болгон эмес. Эгерде бүгүн мисалы үчүн элге ушул маселени коюп койсоңор, мен мисалы үчүн ушундай бир ишеничим бар да, ооба деп айтат эл депчи. Кандай жолу менен ошондой элге ошондой шарт түзүлүп калат, бул өзүнчө тема болуш керек деп ойлойм, бирок эл макул дейт болуш керек да. Мурунку келаткан по инерции эле ошондой болот. Ошого алып барбаш керек да элди, анткени эл эксперт эмес. Эл конституцияны түшүнгөнгө негизи милдеттүү да эмес. Ошон үчүн элге салып ошондой манипуляцияларды кылбай, негизи ага чейин билишибиз керек да, ошондой муктаждык барбы же жокпу. Ошол баягы ойлордон анан мен ойлоп атам да, бүгүн мисалы үчүн андай маселени көтөрүп чыгуунун эч кандай кажети жок деп. Ошодон бир кошумча болуп кетейинби жоопкерчилик жөнүндө? Да, конституцияда оппозициянын жоопкерчилиги жазылган эмес, эми бирок карасаң ал жерде коалициянын да жоопкерчилиги жазылган эмес да. Эгер бир милдеттер же болбосо коюлган программалар аткарылбаса, коалиция жооп берет. Же коалиция милдеттүү түрдө тарап кетиш керек, же коалициянын башчысы элге чыгып алып туруп отчет бериш керек деген андай эч маселе жазылган эмес да. Мына ошондуктан коалициялык көпчүлүк 5-чакырылышта канча отуруп, кечеден мына жыл өттү, эртең өкмөт отчетко келип атат. Бирок коалициянын жетекчиси же коалицияга кирген лидер фракциялар чыгып алып туруп, ошол
иштеген же иштебеген өкмөт жөнүндө маалымат же отчет берейин деген ой жок. Ал оппозиция менен кошо ошол өкмөттөн сурайбыз деп отурат. То есть коалициянын бүгүнкү милдети өкмөттү шайлап коюш гана. Анан эртең биз менен кошо эле алардан сурайбыз деп отурат. Керек болсо. Бирок Бирок менин жеке оюм, коалиция бул бийликти колуна алгандан кийин бул ошол өкмөттү түздүбү, башка бийлик бутактарын түздүбү, ошолорго кошо жооп бериш керек. Негизги жооп бере турган бул ошол түзгөн коалиция болуш керек. Бирок ошол жоопкерчилик жана шайлоо учурунда болот деп мына коалициянын өкүлдөрү жооп берип атышпайбы? Мисалы, эгер өкмөт жакшы иштей албаса, эми ал декларациялык жоопту андай болсо, тиги кайсыл бийлик бутагында эле сот болобу, министр болобу, эртең кеткенден кийин аны аны баа берет деген ал эми мындай конкреттүү нерсе эмес. Негизинен ой туура, негизичи, бирок бирде мамлекетте андай жок. Жооп бере турган мезгил, мен жана айтпадымбы, бул шайлоо гана мезгили. Ошо шайлоо болуп атканда коалицияга дагы, ар бир иштеген фракцияга дагы эл баа бериш керек. Эми эле андай бааны бериш кыйын. Бир партия, мисалы СДПК партиянын бийликтин партиясы болуп келгенде, анда эртең баа берет деп, бүгүнкү күндө 4 фракция коалицияда болуп турганда, эртең 4-өнө эл кантип баа берет? Коалициянын ичиндеги ата мекен жакшы иштеди, СДПК же өнүгүүбү же теги дагы ким 4 партияга кантип бөлүп баа берет? Сиздин оюңузча кандай жоопкерчилик болуш керек? Мен ойлойм, коалициялык көпчүлүктө ошол бийликти, негизги бийликти алып аткандан кийин ошол коалициялык көпчүлүктө жоопкерчилик болуш керек да. Өкмөттү түздү, эртең элдин алдында отчет бериш керек. Биз мисалы элдин өкүлү катары ар бир депутат барып, округтарга барып, элдин өкүлү катары барып туруп, ошол жерде эл менен жолугушуп атабыз. Бирок жылдык маселе бүткөндөн кийин же бир убакыт келгенде, мынакей биздин түзгөн өкмөтүбүз мындай жумуш кылды, биз түзгөн акыйкатчыбыз шайлаганыбыз мындай болду деп туруп, ар бир партия же партиялардын коалициясында бир жоопкерчилик алып барыш керек да. Жок, эл менен жолугуп атпайбы? Барып атат, жоопкерчилик эмес да. Коалициялык көпчүлүктү өкүлү катары сиз айтсаңыз, ошондо элдин алдына барып отчет берүү, жасалып аткан иш боюнча, өкмөттүн иши боюнча жоопкерчиликти сезүү барбы азыркы учурда? Албетте, депутат болгондон кийин, көпчүлүк коалициянын катарындагы депутат болгондон кийин, албетте жерлерге барганда эл менен жолугушууга моралдык жактан сөзсүз түрдө жоопкерчилик бар. Албетте ошол көпчүлүк коалициянын депутаты катары ошол өкмөт жүргүзүп аткан иштер боюнча, өкмөт чыгарып аткан чечим, кабыл алынып аткан иштер боюнча сөзсүз түрдө биз дагы элдин арасына барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол биз ишеним көрсөтүп, биз шайлаган өкмөттүн ишин андан ары мындайча айтканда жакшыртууга өбөлгө түзүп, эгерде кандайдыр бир мүчүлүштүктөр, кандайдыр бир кемчиликтер кетсе, албетте көпчүлүк коалиция жооп бериш керек. Айда Жеңишбектин айткандай, ошол учур, ошол эл менен чыккан учурда же болбосо ошол шайлоо учурунда эл өзүнүн баасын берет деп эсептейм. Маегибиздин соңунда мындай бир кыскача эле бир суроо, бул Конституция күнүнө карата. Тарыхта ушундай учурлар болгон, жөнөкөй элден, жөнөкөй атуулардан баягы Конституция эмне деп сурашканда, бул сулуу аял деп дагы ал жооп берген учурлар болгон экен да, ошондой түшүнүп алган да учурлар болгон экен. Конституция бул эмне? Конституция бул жеке эле укуктук документ эмес да. Бул эң негизги идеологиялык документ, бул эң негизги саясий документ да. И ар бир ушул мүнөздөмө өзүнүн функциясын аткарат да. Эгерде саясий документ деп аткан болсом, мамлекет эл үчүн кызмат кылышы керек да. Эл мамлекет үчүн эмес, мамлекет эл үчүн кызмат кылыш керек. Ошо мамлекет менен мамлекеттик органдар менен элдин экөөнүн ортосундагы бир договор да, келишим. Ошон үчүн мен үчүн, мисалы үчүн, Конституция деген ошол мамлекет менен элдин ортосундагы түзүлгөн келишимдин иштешинин кепилдиги. Ал эмне? Ал билимге тиешелүү, ал здравоохранениега тиешелүү, туура ал менин коопсуздугума тиешелүү нерсе. Анткени бүт болгон Кыргызстанда иштеп аткан мыйзамдардын баары Конституциянын негизинде кабыл алыныш керек. Ошон үчүн бул негизи эң негизги менин гарантым бул Конституция. Маегиңиздерге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубуз ушуну менен жыйынтыкталды. Биз бүгүн 5 май Кыргыз Республикасынын Конституция күнүнө карата атайын талкуу уюштурдук. Саламатта калыңыздар.